Аялдар эмне үчүн көп ыйлашат? Аялдар эмне үчүн ыйлай беришет? Себеби болсо да, болбосо да ыйлай беришет. Бул суроого алар аялда дегенден башка жооп ала албайсың. Чындыгында Алла Таала алгачкы аялды, тагыраак айтканда, обо энебизди жаратканда ага чоң күч-кубат берген. Ал тирүүлөй бир адамды курсагында көтөрүп жүрө ала турган ички күчкө ээ. Ага эч качан жылуусу таркабай турган балдарына тиешелүү сүйүү берген. Балдар энесине душман болсо да, ага жаман сөз айтса да, бул сүйүүнүн демин кайтара алышпайт. Ага күйөөсүнө болгон тунук махабатты берген. Эгер күйөөсү аны жемелесе да, урса да, аны өчүрө албайт. Ага көздөгөн максатына умтулган чечкиндүүлүктү берген. Ага күйөөсүнө ырахат тартуулап туруучу ички жылуулукту берген. Ага эч качан жетиштүү болду деп айтпай турган нафсини берди. Эң акырында ага керек учурунда чыгарып туруу үчүн көз жаш берген. Бул көз жаштын чыгуусу менен ал ички дүйнөсүн тазалайт, жан дүйнөсүн жеңилдетет, кайгы кападан алыстайт, кубанычын билдирет. Кыскасы, бардык кажетин чечип алат. Бул аялга берилген бирден бир кемчилик жана артыкчылык болуп эсептелет. Демек, качан аялдын ыйлаганын көрсөң, ага жакшы сөзүңдү айтып, аны жакшы көрөрүңдү эсине сал. Бир аздан кийин ал өзүн бактылуу сезет. Эгер мындай кылбасаң, обо энебиздин табиятына каршы чыккан болосуң. Ал эми табиятка каршы чыгуу жакшылыкка алып барбайт. Бардык үй бүлөгө бактылуулукту каалаймын. Бул маалымат Кызык китебинен алынды.